Эгерде шүгүрчүлүк кылбасаң, анда менин азабым өтө каттуу dedi. Ошондуктан бүгүн биз теманы шүгүр кылуу туурасында тандап алдык, урматтуу тууган. Анткени жараткан Алла сиз менен бизди жаратып, ушунчалык ден соолук, акыл эс, өңү түс берип, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берип, динди жеткинсин деп пайгамбарларды жиберген зат Аллах дагы шүгүрчүлүк кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти Анас ибн Малик разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Инна Аллаха таала ла ярда анил абди ай яакулал аклата ау яшраба шурбата фаяхмадуху алейха. Руаху Муслим. Аллах таала ушундай бир пендесиден ыраазы болот. Демек, ошол пендесиге шүгүр кылат. Менде жакшы ушундай пендем бар экен деп. Кайсы пендеден? Ким бир уруттам суу ичип, же бир жутум тамак жеп туруп, Алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун дей турган болсо, ошол пендесиге Алла ыраазы болот, ошол пендесине шүгүр кылат дейт. Караңчы, бир эле уруттам суу ичип, бир эле жутум тамак жеп туруп, Алхамдулилла дей турган болсо, ошого ыраазы болот деп атат. Эми мына отурган бардыгыбыз, курсагыбыз жарылгыдай болуп эле ичебиз, а? Торпоктой болуп эле тоюп жейбиз да. Бирок ошол алхамдулилла дейсиңби, дебейсиңби? Маселе ушул жерде экен да, урматтуу тууган. Чындап эле көпчүлүгүбүз дебейт экенбиз да. Той бүткөндөн кийин кана аксакалдардан дуа бериң аксакал десе, аныкы деле ошол эле да. Илахи амин. Мына дасторконуңар дайым жайылып тура берсин. Аш бергенге баш берсин. Тапканың тойго буйурсун. Дагы эле бере бер да. Ушунчага жеткирген Аллага мактоолор болсун дебейт экенбиз да. Ошондон пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат. Эми кимде ким бир уруттам суу ичип, же бир жутум тамак жеп туруп, Алхамдулиллахиллази касани, Алхамдулиллахиллази ат'амани хаза таам ва разаканихи мин гайри хавлин мин вала кувватин. Ушул тамакты жедирип ичирген, эч бир айла амалсыз мага ырыскы кылып берген Аллага мактоолор болсун десе, Аллах таала ошол пендесиден ыраазы болот дейт. Эми отурган бардыгыбыз алхамдулилла мусулманбыз, мусулман болуп төрөлдүк, мусулман болуп жашап атабыз, мусулман болуп чоңойдук, урматтуу тууган. Бирок ушул дуаны кылбайт экенбиз да. Аллага мактоо айтпайт экенбиз да. Балким чынында эле, урматтуу тууган, жеп бүткөндөн кийин жеген тамагыбызга мактоо айтат экенбиз да. Жакшы плов болуптур, жакшы күрүчүнөн. Ушу күрүчкө өтүп алды бардыгы. Шунан эле жеш керек. Жеңил отурат экен да күрүч. Деп эле күрүчтү мактай берет экенбиз да. Я Рабби, ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, Аллахты мактап бардыгыбыз үйрөнөйлү, Аллага көбүрөөк мактоо айтайлы. Аллах субхана таала пайгамбар Асма бинти Язид риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: качанда Аллах таала кыямат күнү адам эң биринчилерди жана эң акыркыларды топтогондо. Демек кыямат күнү адам атабыздан баштап акыркы кыямат биздин акыркы үммөттүн бардыгын топтогондон кийин бир жар салуучу жар салат, жарыя кылуучу жарыя кылат. Жарыя кылганда не дейт? Түнү менен уктабастан, кабыргасы төшөк көрбөстөн ибадат кылган, намаз окугандар каякта, ошолор турсун дейт. Фаякумун ва хум калилун. Турушат, бирок алар аз эле адам болот экен да. Демек, түндө тахажжуд намаз окугандар аз эле экен да, урматтуу тууган. Көпчүлүгү унутуп эле калдык тахажжуд эмнеде? Кышта бир аз эске келбесе, азыр багымдатка турсаң болду, эң бактылуу сенсиң да. Багымдатка турбай калдык го, тахажжуд каяктан? Ошол Аллах таала ошол адамдарды кадырлап, бардыгы уктап жатканда мага ибадат кылып турганда, ибадат кылгандар каякта турсун, бейишке кирип кете берсин дейт экен да.
Турат дейт пайгамбарыбыз. Вахум калилун, бирок аз эле адам болот экен да, бир эле. Сумма юнади, андан кийин жар салуучу дагы жар салат. Соодасы дагы, соода сатык, дыйканчылык жумушу дагы Алланын зикириден тыйбаган, тоспогон адамдар каякта? Мен иш кылып атам, мен бош эмесмин, биз соодадабыз, клиент өлөт дебестен, жумага келип, клиент өлөт дебестен, намазын өз учурунда окуп, иш калып кетти, убакыт өтүп атат, сөзөн бүтүп кетип атат дебестен, Алланы зикир кылгандар каякта деп жар салат. Алар дагы турушат, вахум калилун, алар дагы бирок аз эле адам болот экен. Аз эле. Аллах Таала ушуларды кадырлап, ушуларды урматтап, ушуларды сыйлап, Алла шүгүр кылып, буларды дагы сураксыз эле бейишке киргизет экен. Соода сатык, дыйканчылык, чөп чабыш, дагы немен алек болосуздар? Жайлоо, кыскасы бардыгы, бирөөсү дагы тыйбастан, токтотпостон ибадат кылгандар сураксыз бейишке кирет. Андан кийин дагы жар салуучу жар салат, кыйынчылык учурда дагы, жыргарчылык учурда дагы Алланы мактагандар, Алланы эстегендер каякта? Алар дагы турсун дейт. Алар дагы туруп бейишке кирип кеткенден кийин анан калган адамдарга сурак башталат дейт. Бизге тийиштүүсү албетте урматтууган тижара вала бай. Соода болобу, сатык болобу, дыйканчыны Алланы эстеуден тыйбаган болсо, көпчүлүгүбүз тыйызып калып атабыз, моюнга алыш керек. Сезонный мусулман болуп калып атабыз да. Сезон келгенде эле мачит батпай кетет, урматтуу тууган. Кыш орозо келгенде башка учурда таппайсың да, атып амал албайсың, Вот ошо жакта да, бул иштеп атат, убакыт жок, мен сага окшош бекерчи эмесмин дейт го. Я Алла, бул бекерчилердин иши эмес экен да, урматтуу тууган. Андан кийингиси келгенде фиссарра ивалларра, кыйынчылык учурда дагы, жыргалчылык учурда дагы Алланы эстеп, Аллага мактап айткандар. Демек, шүгүрчүлүк кылгандар, булар сураксыз бейишке кире тургандар дейт. Бүгүн чынында эле урматтууган, кыйналган учурда гана кээ бирөөбүз Алланы эстеп калдык. Баш ооругандын Кудай менен иши жок деп коет экен го. Баш ооруганда гана я Алла деп эле молдоке каяктасыз, дем салдырып алайын дедим эле, жолду ачтырып алайын деп эле, кыйналган учурда гана да. Жыргалчылык учурда ох, көкүрөктүн ачылганын кара. Сүйлөштү кара. Башты иштеш керек де, колду кара. Качанга чейин ушинтип жүрөсүң дейт го. Бечара кыйналып калган учурда гана папиги кыркылып, папиги түшкөндөн кийин гана жер карап, эки бутун ортосун карап, жок урматтууган. Жалпы бар учурда дагы, жок учурда дагы, жыргалчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы Алланы эстеген болсо, булар сураксыз бейишке кире тургандар экен, урматтуу тууган. Демек, бизге үлгү болуш керек. Бардыгыбызга үлгү болуш керек. Албетте, кыйынчылык учурда көпчүлүк эстейт. Жыргалчылык учурда унутуп калат экенбиз да. Ошон үчүн Алла мына отурган бардыгыбызды жакшы көргөндүктөн, Аллах Таала ар бирибиздин даражабыз бийик болуш үчүн унуттуруп койбостон сыноо берип турат экен да. Азыр ден башың таптаза, эстеш жок, кичине ооруп калган болсоң, ар бир дем алышыңда Алла, Худа, кандай Кудага шүгүр, жакшы болуп калат экен да. Ар бирде зикир кылат экенсиң, Аллах Таала ошонон күнөөңдү кечирип, даражаңды көтөрөт экен да. Ооба. Урматтуу туугандар, бүгүн биз динден алыстадыкпы, же деги эле көңүл бурбай калдыкпы? Жөнөкөй нерсеге сүйүнүп, жөнөкөй нерсеге кайгырып калган учурубуз да. Кичине жакшы болсо эле болду, аккан корос. Мына мен болбогондо не кылат дең мисалы, айтчы деп калдык да. Кичине жамандык болсо эле пашанаң 9 бүктөлүп калган. Адам эмессиң, сага ишенген мен деле киши эмесмин өзү. Постоянный ушундайсың. Я Рабби. Ошого
Пайгамбарыбыз эмне дейт? Жыргалчылык учурда дагы, кыйынчылыкта Алла менден эмес, Алла. Хабибтин сөзү бар го, жеңгенден кийин жок менен деп калат го. Демек ошо туура экен да. Мен эмес, Алладан депчи. Бардыгыбыз ошентишибиз керек. Жыргалчылык келгенде дагы Алла мага берип атат, Алла сынап атат. Кыйынчылык келсе дагы Алланын иши Алла сынап атат. Дей турган болсок, Алла Таала сиз менен бизди дагы сураксыз эң биринчи бейишке кирүүчүлөрдүн катарына кошконго даяр да. Бирок сиз даярсызбы, даяр эмессизби? Маселе ошол жерде. Бирөө келиптир, ыйлайт, аял заты, ыйлайт. Эркектен көнү калып бүткөн, эркек аттууну көргөнгө көзү жок. Тоюптур. Мен эч ким жакка кетким келет дейт. Эч ким жок жакка кетким келет. Боптур, ыйлабаң, өзүңүздү басып алың. Азыр мен ошондой эч ким жок жакка сизди жөнөтө берем азыр. Куранда бир аят бар, окуйм, өтө учуп кетесиз. Мага сөз айтканга дагы жетишпей каласыз. Ояк барып эмне кыласыз? Ояк коркунучтуу, эч ким жок, коркунучтуу. Эмне кыласыз ояк барып? Десем, ойлонуп туруп, ошо жакты ойлонбоппун дейт. Ойлонойт, бирок ошо жакка кеткиси келет да. Ойлонуп койгон эмес, урматтуу тууган. Эч ким жок жакка кеткиси келет. Андай эркектерде деле болот экен да. Кысылып бүттүм, той бүттүм, жашооңдан кызыгы жок. Неге? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннал кулуб." Эй, Алланы эстөөдө жүрөккө тынчтык келет деди да. Бүгүн Алланы эстебей калдык, жүрөктө тынчтык жок. Бардыгы бар азырчы. Кыргызда жакшы сөз бар. Кедейди көчкөндө көр дейт. Азыр арабызда эң кедей ким? Көчүрүп көрүңү деп бир камаз толо жүгү чыгат да. Дагы деле бир нерсени көтөрүп жүрөт, мына окшогондой. Мана анда жүктөп коем, бир ото кетип калсын деп. Бардыгы бар бүгүн, алхамдулилла. Мен ар дайым айтам, шүгүрчүлүк кылайлы. Бүгүн каттыкнан жебей калдык. Шүгүрчүлүк кылайлы да. Мына көпчүлүк аксакалдар экен биле турматтууган. Каттыкнан жебей калдык бүгүн. Курсагың ач. Чай ичип алыш керек деп бирөө үйгө бардың, каттыгыраак нан койгон болсо бир кармап туруп эле сразу курсагың тоет го. Кичине оос деп эле, "Болду, рахмат, биз чай ичип алдык" деп эле шериңди жүр, нарактан нечебиз. У жакта вариант бар да. Муну жебейсиң, урматтууган, каттык экен деп. Сен эмес, итиң дагы каттыкнан жебей калды да. Шүгүр кылайлы, мына мен карап турам бардыңыздарды, жамак кийим кийбей калдык да. Бирибизде дагы жамак жок да азыр. Биздин учурда понни камера да, тизелер, көкүрөктөр, буттар, акты ак менен караны кара менен деген понт жок да. Актыга деле бир кара менен нормально кылып басып берип коет, печаттап. Жүрө берет элек. Билесиз көпчүлүгүңүз. Пайпакты жамап кийип калган күндөр болду го. Пайпактарды жамап кийет элек, Азыр пайпагы жамак адамдар көрбөйсүңбү же? Азыр көрсөң таң калып, шул замандабы дейсиң го. Көрбөйсүң да биринчиден. Жамап кийиш оякта турсун, жууп кийбей калдың го ке бирөөнү. Бир кийип ал наразы экен деп ыргытып калдың го. Мурда, урматтуу тууган, мечитке келгендердин көп болсо 5-6 сум гана пайпагы бүтүн болот эле, калган бардыгы согончогу көрүнүп турат эле да. Анан баягы 5-6 бүтүн кийгендер сага акыл айтат эле. Эки пайпагың бар, экөө тең жыртык да. Бирөөсүн тескери кылып кийесиң ичиден. Экинчисин мындай кылып кийсең, ичидегиси жабып калат эле. Анан берге айтат эле, "Эй, бүтүнү сыртыдан кийсең" депчи. Мейли деп коесуң, о бүтүн эмес ол. Ол дагы жыртык да, урматтуу тууган. Манандай күндөр өткөн да. Ошондуктан шүгүрчүлүк кылайлы. Мен ар дайым айтам, айта берем, неге сабак болсун. Бүгүн жөө баспай калдык. Жөө баспай калдык, Ар бирибизде унаа бар да, Жок боло турган болсо такси бар. Ал дагы жок болсо маршрутка бар. Болбосо автобус бар да. Кыскасы жөө баспайсың. Сен эмес, уюң дагы жөө баспай калды го. Уй жөө баспай калды.
Мурда жайлоого 3 күндө айдап чыгат элек. Ташыркап зорго жетет эле. Азыр жайлоо аякта турсун, базарга айдап барбай калдың го. Атабыз уйда сатабыз десе таңгамал намаз убагында туруп базарга айдап жөнөйт элек. Азыр порталдап келип шундай коесуң, уюң дагы билип калган. Серьезный, чотто бир жака барат акчайбыз деп. Секирип чыгып алып туруп кетип баратат. Alhamdulillah, бүгүн өзгөчө Кыргызстанда эч ким ачкадан өлбөй жатат. Балким семиздиктен канча адам өлүп кетти. Семиздиктен өлүп кетти, урматтуу тууган. Бирөө ушунчалык семириптир, мурду менен дем ала албай калыптыр. Урда жетишпейт. Турбина кош керек да бияктан, ооз менен. Оозду жапса думчук болуп кыйналып кетет. Ооруп калып врачка барган экен, врач укол саяйын деп тамырыны таппай коюптур. Семиз да тамыр ничкерип кеткен. Май басып калган. Айтыптыр, диета кармай, мында өлөсүң сени. Десе, о диета кармаган каяктан билет ол. Кантип кармайт ону дегенкен, аз жазып берем деп диетичный тамактарды полный жазып бериптир. Жазып берсе, чыгып барайты врачтан сурайт экен. Муну тамактан кийин жейинби же тамакка чейин жейинби деп. Тамак жебе десе, ол тамактан кийин жейинби деп. Дагы деле жештин фикри да. Ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, шүгүрчүлүк кылайлы. Шүгүрчүлүк кылайлы. Азыр ушунчалык жетишкендик, ар бир адам өзүндө машинасы бар, бирок студент баласыга машина алып берип коюптур. Өзү да бар, баласын ким ташып отурат, өзүң эле айдап барып келе бер деп. Мугалим атасын чакырыптыр да, айтыптыр, кечиресиз, балдар бардыгы маршрутка менен келет. Балаңыз бир гана сиздин балаңыз машина менен келип атат. Ошого ел катарында эле маршрутка менен келсин десе, боптур, мурда эле айтып койбойсуңарбы деп, барып бир маршрутка сатып алып берип коюптур. Элдин балдары маршрутка менен барып атат экен депчи. Мананчалык деңгээлге жетип калдык да. Дагы не жетпей атат, урматтууган? Ооба, бизге Алланы эстөө, зикир кылуу жетпей жатат. Ошондуктан, урматтуу тууган, мурда жок эле, бирок бардыгы Алланы эстеп шүгүр кылгандыгы үчүн көңүлү ток эле да. Кимди болсо чакырып берет эле, кел бергиле. Берип алсаң, ким боласың сен? Ат байла атыңды. Деп эле байлатып эле тамакты шыкап эле берип коюп, кымызды кетирип берет эле да. Азыр не болуп атабыз? Сатам деп атабыз. Азыр байла жок, азыр сатам деп атабыз. Не үчүн? Шүгүрчүлүк болбогондугу үчүн. Ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, жалпыбыз шүгүр кылайлы. Муса алейхиссалам, Муса пайгамбар, Алла Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Аллах Таалага кайрылып айтып атат: Аллахым, я Рабби, кайфа истата Адам ан юадди шукра ма санагата илайхи. Адам алейхиссалам бул кантип шүгүрчүлүк кыла алат? Неге? Анткени Адам алейхиссаламды Муса алейхиссалам айтат: Алла өзүнүн колу менен жараткан. Колу менен жараттың. Өзүңдүн жаныңдан, рухуңдан ага жан киргиздиң. Киргизип туруп бейиште жашаттың. Анан жалпы периштелерге сажда кылгыла деп өкүм бердиң. Жалпы периштелер адам баласына сажда кылды, адамга сажда кылды. Мындай ниамат, мындай жакшылык адам атабыздан башка эч кимге берилген эмес, берилбейт дагы да. Жалгыз адам атабызды Алла Таала өз колу менен жаратты, өзүнүн жанынан, рухудан рух берди, бейиште жашатты, кабыргасынан аял жаратып берди, периштелерди сежде кылгыла деди. Охо, мындай авторитет, звезда дейсиз азыркы тил менен, мындай кыяматка чейин эч кимге буйрган жок да. Эми ушунун дагы шүгүрчүлүгүн кылыш керек да. Ошону кантип кылат дедиле, Аллах Таала өзү жооп берди. Кала я Муса, алима Адаму анна залка минни фахамидани алейх. Муса,
ушунун бардыгыны Адам алейхисалам менин кыйындыгымдан, менин акылдуулугумдан, менин башымды жакшы иштегендиктен деген жок. Балким ушунун бардыгы Алладан. Менин колумдан эч нерсе Алла кылбаганда мен мындай деңгээлге жетпейт элем. Алладан гана болду. Аллага шүгүр деп түнү күнү мактап айткандыгы үчүн ал шүгүрчүлүгүн аткарды дейт. Демек, мына олтурган бардыгыбыз азыр жумага келип, ушул жерде мен сүйлөп, сиздин угуп олтургандыгыңыз, бул дагы бардыгы Алладан. Сиздин бекерчилигиңизден эмес, ишиңиз жоктугудан эмес. Дамыл келеткен барып көрүп келейин дегендиктен эмес. Уят эми карыдык барып турбасак болбойт дегендиктен эмес. Бардыгы Алла сизди жакшы көргөндүктөн, канча жашоочу болсо, ошолордун арасынан терип келип, Байтулла өзүнүн үйгө олтургузган Алладан гана. Алладан. Бардыгыбыз ушундай деп биле турган болсок, албетте Алла берген нерсеге шүгүрчүлүк кылган болуп эсептелинебиз. Ибн Аббас разияллаху анху ривайет кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адамдарга берилген эки өтө чоң байлык бар, көпчүлүк ушуну билбейт. Өтүп кеткенден кийин арман кылат. Биринчиси ас-сиха, ден соолук дейт. Ден соолук мындан өткөн байлык жок экен да. Атабабыз мурда бул аят хадистерди мынчалык деңгээлде айта алган эмес, тыюу салынган, ошонтан макал лакап менен айтып койгон. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук деп койгон. Жеткен, түшүнгөн, түшүнбөгөн деп эле кете берген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтып атат: эң чоң байлык ден соолук. Мындан өткөн байлык жок экен да. Мындан өткөн байлыкты таба албайсың, урматтуу тууган. Өткөн бир аксакал айтты: балам, эшикти өзүң ачып чыгып, өзүң ачып киргениң мындан өткөн нигмат жок деди да. Эшикти өзүң ачып кирип, ачып чыгып атканың мындан өткөн нигмат жок дейт, урматтуу тууган. Ар бир нерсе кеткенден кийин билет экенсиң да. Сиз биз деп атабыз, кийин колу бутуң иштебей калганда, балам эшикти ачып койчу, балам эшикке бир алып чыгып кирчи дегениңде анан билесиң кеч болуп калган болот. Ден соолук, урматтуу тууган. Аны карантин учунда бардыгыбыз бир катар көрдүк, бирок азыр кайра унутуп баратабыз да. Унутуп баратабыз, урматтуу тууган. Ден соолук. Бул Аллахтын берген өтө чоң байлыгы. Азыр алхамдулилла ден соолугубуз таза экен, мына жерде отурабыз да. Оору болсоң каякта, каякта, урматтуу тууган. Эч нерсе көңүлүңөн сыкпай калат, убакыт дагы өтпөй калат, эч ким жакпай дагы калат кой. Экинчиси ал фарага, эң чоң байлык бул бош убакыт дейт. Бош убакыттан бакшап китеңди окуп кал, бош убакытта зикир кылып кал, бош убакытта намаз окуп кал, бош убакытта карызыңдан кутулуп кал. Мына отурган бардыгыбыздын мойнубузда намаздан карызыбыз бар. Намаздан карызыбыз бар, урматтуу. Отурган бардыгыбызда мен төлөп бүткөм деген эч ким жок азыр. Себеби түсүдөн билинбей атат да. Бардыгы эле карыз, баягы телефон чалсаң өчүрүп койчудай эле турат да. Бош убакытты пайдаланып, ошолордон кутулуп калайлы. Кече отурсам, өзүмдөн энем, Алла өмүрүнө береке берсин, мен жөтөлүп атам, чото өлүм келет ат окшойт, өлүм жакындап калды окшойт дейт. Айттым, өнтүп башка адамдарды коркутасыз дедим. Мени коркута албайсың. Ажал келгенде биринчи сизге келеби, же мага келеби? Ол айтып келбейт ол. Анан жакындап келбейт, биз экөөбүз өзүбүз барабыз. Алдыбыздан тосуп алат. Жакшы элесиз десем, же ошондойбу дейт да. Анан ушундай, урматтуу тууган. Өлө токшоймун, аяк-баяк жок. Ол өлүм өзү тосуп алат алдыңыздан. Бирашка бер кел деп элечи. Тутулдуңбу дейт да ол. Ошондуктан
Boş vakitlerde biz tekke ketirбестен den soluk менен boş vakitти пайдаланып, şükürçülük kılıp, ibadat kılıp kalayla. Ya Rabbi. Tabiinler aytkan eken, Peygamberimizni көргөндө сахабалар дейбиz. Peygamber дүйнөдөн өтүп кетип, сахабаларды көргөндөрдү табииндер дейбиz. Ошолор айткан экен. Кимде ким нияматты ачык көрө турган болсо, демек акты актай, караны карадай, татууну татуу, кызылды кызыл, ар бирин өзүндөй көрүп атканың, бул өзү ниямат. Ушуну көргөн учурда сен Алланы көбүрөөк зикир кылгын дейт. Алхамдулилlah. Далныйдай, билижиде көрүп атасыңбы? Мына өзү жеткен ниямат экен да. Чукурду чукур, дөңдү дөңдөй көрүп атасыңбы? Мына өзү ниямат. Ушуну көргөнүңдө сен өзү Алланы көп айтышың керек эле. Алхамдулилlah, я Алла, ушундай көз бергениңе шүгүр депчи. Бүгүн биз мына ушул көздүн баркыга жетпейбиз дагы, ачка алып туруп, ачким кана, ачким диет аткыл, сындырып койбо дейбиз да. Жакшы экен мына ал неме кылып, чоң кылып көрсөтүп берет экен деп. Бүгүн көзүн көрсөтүп атабы, көрөп айткан. Ким бир аз ооруп атат, ден соолугу бир аз болбой жатат, ал истигфарды көбүрөөк айтсын дейт. Астагфирулла, я Алла, мени кечир. Мен ушундай таза жүргөн учурумда ушунун баркын билбеппин. Таза жүргөн учурумда ушунун кадырыга жетпеппин. Азыр чыпалагың ооруса, пони жаның ушетке топтолот го. Жаның ушул жерде тургандай эле да. Бирөө айтат, тизесиден буту жок да, буту жок. Бармагым кытышат дейт. Тизесиден буту жок, бармагым жаман кытышып атат дейт. Анан ондай болбосо керек десем, врач айтат, тамыры бар да биякта дейт. Тамыры биякта бар экен, о кадимкидей бармагы кытышат экен да. Ар жакты мынандай кылат, жок да бармак. Тырнайын дейт, бармак жок, тизеден оягы жок, бирок кытышат экен да. Ошол деле адамды кыжалаткылы берет экен да. Сизде бүгүн бар, кытышканда тырмап коюп атасыз, каалагандай көрүп турасыз, мананын өзү жеткен ниямат, шүгүрчүлүк кылыңыз. Я Rabbi, эгер ооруп аткан болсоңуз, истигфарды көбүрөөк айтасыз. Кимде кедейлик болуп, кошунаңыз эле башкача машина алып, терезелерин алмаштырып, шуаулаткан болсо, сиз андай кыла албайсызбы? Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алийюл азимди көп айтсын. Алладан башка эч кимде күч кубат жок, айла амал дагы жок, ушуну көп айтын дейт. Бүгүн биз ушуну айта албастан, анан өзүбүздүн жерибизди таштап Америкага кетип атабыз. Бүгүн ушуну айта албастан, анан өзүбүздүн элибиз, жерибизди таштап, таваккал кылып туруп, башка мамлекетке чыгып кетип атабыз да. Неге? Иштеп келип, үйүмдү жакшы оңдоп алайын. Иштеп келип, жакшы машина алып алайын. Иштеп келип, бутума туруп алайын. Деп жүрүп урматтаган, бош убакытың менен ден соолугуңду жеп коюп атасың да. Жоготуп келип атасың, урматтуу тууган. Мына ушул сөздү айта албагандыктан, Бүгүн бирөө жакшы нерсе алдыбы, не деп коюң? Ла хаула ва ла куввата илля билла. Сиз ала албайсыз да. Макул өзүң дагы унчук болсаң, катының тырына өлүп атат. Алгандыр, сен эмне деп атат. Кой десең дагы намысыңды мынандай жемелеп атат да. Ошондо сен ушул сөздү көбүрөөк айткын деген. Алымдарыбыз айтат, адам баласынын ичинде 3 ит бар дейт. İçinde 3 it var. Kör albastıq iti, içi tardıq iti, tekeverlik iti. İt var үйгө, perişte kirbeyt dep koydu. Ana sözdü karaң. İçibizde de 3 it var eken de, kör albastıq, içi tardıq, tekeverlik. İt var үйгө, perişte kirbeyt. İçine perişte kirbegen eken, özüңdü jep. Jo, birödük olsa gerek, jo, bir nemene kalsa gerek. Dep жүрүп өлүп кетет экенбиz да. Ошондой болбостон, Алланы көбүрөөк зикир кылып туруп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сунуштаган сөздөрдү көбүрөөк айта турган болсок, бизге толугу менен бактылуу болосуз, бул дүйнө ахиретте ийгиликке жетесиз. Дауд алейхиссалам, Дауд билебиз, темирдин пири деп коебуз го. Дауд пайгамбар, Сулайман алейхиссаламдын атасы. Ошол пайгамбар дуа кылып атат.
Allahumma inni es'eluke erba'aten ve a'udhu bike min erba'atin. Ey Allah'ım, men senden 4 nerse surayım. Bana 4 nerseni ber. Al endi 4 nerseden saqtanish dileymin. Meni 4 nerseden saqta deydi. Birinci suray turgan nerse falisanan zakira, bana özüңdü zikir kıla turgan til bergin deydi. Ananı qarang. Allah'ını zikir kıla turgan til bergin. Kançalagan tilder var, gıybattan başkanı söylebeydi. Ya koyçu adam padam mes onun bolbaydı. Jamandagan jamandagan bolbaydı. Men jamandagan jokmun kese betiga dele aytır. Aylam keten betiga ayt degen jokmun, jamandaba dep atam. Desең dele bolbaydı da. Özbek tuğandarda söz var eken. Gıybat kılış haram-ku, lekin mazza kılasan da deydi eken. Gıybat kılış haram-ku, biroq mazza kılıp aytaveradi eken. Mınday tilden Allah saktasın. Kançalagan tilder var, sayasattan başkanı söylebeydi. Ya boldu, nargınla koyuş kerek, onu tutulup kalıptı, toy atamını pastavada kılıp kalıp, nargı olup kalıш kerek edi. Anday, жеңем каякта десең, балдарым апаң кана депчи. Үйдө отурган катынны билбейт, бирок ак үйдөгүнү көрүп отургандай сүйлөйт да. Мындай тилден Алла сактасын. Канчалаган тилдер бар, дүйнөдөн башканы сүйлөбөйт да. Ya bıyıl piyaz öyle. Diykançılıkta kirip kirip yatır. Andan bozmayın. Davut Aleyhisselam dua kılıp suratat, mağa Allah'ını esleturgan til bergin. Wa qalban shakira, şükür kıla turgan yürek bergin deyturmatı tuğandan. Yürek şükür kılayla. Bizdiki nabarot bolup kaldı. Biz dinge gana şükür kılıp kaldık da. Dünyaga şükür kılbay kaldık. Nabarot biz dünyaga şükür kılayla. Dinge emas. Dinge şükür kılıp kaldık. Elhamdülillah ança oңолуп kaldık. Murdağıdan azaydı dep. Жақшы дағы murdağıda içpey kaldık dep kaldık. O va cumaga barıp turabız depçi. Ya Müslüman, sen bu maçı cuma günü kele turgan yer emas. Bu 24 saat abat bola turgan yer. Boptur şunçalık jumuş işker bola turgan bolsaң, жоқ degende 5 jolu kelip secde kılıp kete turgan jeri de. Cumasına bir jolu kelip kete turgan yer emas. Biz bir kalpağım var, elhamdülillah bolot, men uşul qarıtat dep şükür kılsak bolot ele da. Elhamdülillah mana bir çapanım var, mana uşul jetet dep şükür kılsak, mana ul çınıgı şükür kıla turgan jürek bolot ele da. Oşandıktan Davut Aleyhisselam uşunu dua kılıp suratat, ya Allah mağa şükür kıla turgan jürek ber. Ve bedenan sabira, kıyınçılıkka, ibadatка sabır kıla turgan dene ver deydi. Mana oturgan bardığızdan denemiz dünyaga sabır kılıp büttü da. Dünyanın bardık kıyınçılığına çıdaysın da. Putun orup kalmasa köçügün menen jılıp bolsa dağı bütürösün o bayağı işte. Kiçine kıymılday bereyin depçi. Biroq dindin kıyınçılığına şükür kılbay kaldık. Hazır vakit biraz ötkenden keyin ponni saatni qaray başlayız. Mana oy yoqda oturganda mana töret. İmam biraz uzunroq okugan bolsa öldü da. Ananın çoyu oturup aldı ona. Nege ibadatка denevi sabır kılbay kaldı. Uzunroq dua okugan bolsa arkadağı omin dep turuşunlarga süyleniverет. O Kudayдын başına ortuğa tezda kılbaysın mı men? Oşondan ko'ra istakan alıp tosaysa ay dep koştap turasың go. O manisi var bu жоқ bu sözü ketip atat ay dep koyup turasың da. Davut Aleyhisselam oşonu surap atat da. Ya Allah mağa ibadatка sabır kıla turgan dene ber depçi. Bizdin deneler ibadatка sabır kılbay kaldı. Oşonduktan söz kelgende aytıp koyayın, urmаттуу atalar, özgöçө aksakallar. Peygamberin doğrunda bir adam peygamberimize geldi. Ey Allah'ın elçisi, menin içim orup atat. Dediler, peygamberimiz aytты, bar dagın asal je aylıgat dedi.
Макул деп барып жеди, айыкпады, кайра келди. Алла нетсе дагы ооруп атат дедилер. Пайгамбарыбыз дагы же деди. Барып жеди, айыкпады. Үчүнчүсү калды. Алла нетсе буга айыккан жок. Дедилер, пайгамбарыбыз айтты. Алла Кур'ан-ы Каримде айткан. Фихи шифаун линнас. Бул асалда жалпы адамдар үчүн шифа бар деген. Кыргыздын аксакалдар айткан, асал жебеген касал деген. Аллах Таала алдабайт, сенин ичиң алдап атат. Барып дагы же айыгат дедилер. Деп барып жедилер, ичи айылыкты да. Үчүнчү жегенде ичи айылыкты, урматтуу тууган. Пайгамбар не деді? Ичиң алдап атат деді да. Ушул хадистен мен чыгарып айтам, урматтуу аксакалдар, тизеңиз алдайт. Путуңуз дагы алдайт. Анан эң негизги дааратыңыз дагы алдайт да. Жумага келгенде, намазга келгенде дагы гана путуңуз болбойт, ооруйт. Дааратыңыз чыдабайт, кыстап кетет. Кур'ан хатымга барганда путуңуз алдабайт. Путуңуз оорубайт, тизеңиз дагы оорубайт, тааратыңыз дагы кыстабайт. Отура бересиз го, балдар биягын тездеткиле деп коюпчу. Оетта аксакалдардыкы эмес, имам катары менин дааратым кыстап кетет, Намысымдан отурам го тырышып, бу жаш эле туруп дейби деп, айласыдан отурасың да. Ептеп чыгып дааратканага жөнөйүн десең, дамыла нарак жакка бар экен, аксакалдар наракта дагы хатын бар кесе, майлы барабыз да, чакырса барыш керек да деп, папуты оякты да уруп кетесиз го. Ошондуктан сиз тизеңизге алданып калбаң, тааратыңызга алданып калбаң, путуңузга алданып калбаң, мачитке келе бериң. Келе бериң, урматтуу тууган. Сиздин ордуңуз ар дайым даяр. Ордуңуз бош. Ооба, эми инсан периште эмес, таш эмес, жыгач эмес, темир эмес, кичине кысып таап калат болсо, ана дааратканабыз, ысык суубуз даяр. Даярбы? Жаштар кызмат кылганга даярбы? Тааратыңызга берат, алып келиңиз дагы кеңири олтура бериңиз. Бул дагы чоң бир ганимат, урматтуу тууган. Я Рабби, анан жаштар кулагыңды мантыклак кылып эле, сындырып алып өзүңчө эле качок болуп эле антип катый бербей, жумшак эле боло бер. Штанга көтөрүп өткөн бирөө антип отурат, аркасына жык кирпич тийип алыптыр. Не кылып атат десем, моюнга качайт этип атат дейт. Жинди эмеспи, жакшы эле десем, жакшы эле күрөшүп жүргөн бала. Моюн кайрылбайт деп мынанча отурат, жык кирпичти болгон. Кыямат күнү Алла Таала бир да жолу сурабайт, канчата кирпичти качайт еттиң дебейт. Балким пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала эң биринчи намаздан сурайт деди да. Эң биринчи намаздан сурайт. Ошондон макул, урматтуу тууган, машык, спорт менен бар. Пайгамбарыбыз айткан, алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшыраак деген. Бирок ал жерде шархыда келген күчтүү мусулман дегенден иманы күчтүү дегени. Бурган жыгыта турган эмес. Онакта көп болуп телефонду мынантип сүйлөшүп калган эмес. Алло, биягы жетпейт депчи. Ошондон урматтуу жаштар, жай намаздын эркек болсоң, жай намаздын үстүгө чык. Рингке чык деп бир жерде айтылган эмес. Эркексиңби? Чык, мына ушу салым жалганын үстүгө чык. Сен эркексиң. Бирөөсү мантыкулак, качуок. Көргөн адам коркойт, титирейт, Орозонун күнүндө таравih намазга келип калыптыр. Эми Рамазан айында билесиз го, шайтан кишенделген болот, бардыгы барат. Бул дагы келе кет болсо эле мен дагы барайын деп келип алыптыр таравihга. Ал таравда Кур'ан хатым болуп аткан экен. Кур'ан хатым болобу бул жерде? Машалла, ошентип Кур'ан хатым ол, барып турам дейт, турам, тике турат да. Хатым да эле. Имам айтып атат дейт. Кур'ан окуп атат деп дебейт. Түшүнбөйт да бечара. Айтып атат, мен турам. Такыр болбой калдым дейт. Бияга кышаят болбойт. Алды целый турат, арканы карай албайм дейт.
турат. О, Худа билет, бир парадан кийинби, жарым парадан кийинби, кайсы убакыттан кийин имам Аллаху акбар десе, мунун оозудан башка эле сөз да вай. Sen onda nege kulağыңды сындырдың? Sen nege onda kaçayt еттің, намазға тұра албасың? Баптыр, шонча тұрдың Аллаху акбар дегенде, сен дағы Аллаху акбар дей бер. İbadat болу отат, Бұл вай дегенделе намазы бұзылды. Намаз жоқ енді бұл. Екінші ракатқа қандай деп сұраған деле жоқ мұны. Намазы бұзылды да. Оны бұзылған намазын сұрап мен не қылам? Намаз жоқ емі бұяғы. Ошонтан урматтуу жаштар, не кылабыз? Жай намаздын үстүгө көбүрөөк чыгабыз. Ушунун үчүндө канча көп турсаңыз, чыныгы эркек болосуз. Пайгамбарыбыз чыныгы эркек эле, жай намаздын үстүгө чыкканда, намазга турганда буттары шишип кетет эле да. Намазга турганда таң атып кетет эле да. Айша энебиз борор айтат, "Я Аллахтын элчиси, Алла Таала сіздің мұрдағы кейінгі күнәңіз бүт барын кешірген болса, сіз емнеге немінті өзіңізді қинайсыз деділі. Пайғамбар не деді? Ова, Алла Таала мені мұрдағы жана кейінгі күнә бүт барын кешірген, мен ошоға шүгір қылушы пенделерден болбойын бұ, деді да. Демек, шүгір қылу бүткіл денеңіз менен болады. Жақаңызды қармау эле, Құдаға шүгір, алхамдулилла, болбойды. 1000 марта шүгір, миллион болбойды урма тұтылған. Сен бүткіл дене менен болады. Дауд алейхиссалам мына ошону дуа кылып сурап атат. 4-чү сурагандыгы: "Я Аллахым, менин бул дүйнө ахиретиме пайда бере турган аял бергин" деп аялды дагы сурады да, урматтуу тууган. Менин бул дүйнө жана ахиретиме пайда бере турган аял бергин дейт. Эркекти эркек кылган аял киши, аталарыбыз айткан, аялың жакшы болсо берди Кудай, аялың жаман болса вурду Кудай деген да. Ошонтан аны дагы Аллахтан сураш керек. Я Рабби, 4 нерседен сактаныш тилейм дейт. Неден десе, мин валадин якуну алайя сайyidan, я Аллахым, мени башкара турган баладан мени сактагын дейт. Маңа ата ола турган, же болбосо мени башкарып кала турган баланан мени сактаган, ондой бала маңа бербе деди. Бүгүн жаштардын канча биз аксакалдар ушул дуаны кылбадык да. Кылбагандыгыбыз үчүн балдарыбыз бизди башкарып калды. Ушул дуаны кылбагандыгыбыз үчүн балабыз айтканды кылбай калды. Ушул дуаны Алладан сурабагандыгыбыз үчүн кыргыздын аксакалдары, карыялар үйгө барып калып атат да. Бирөө баласы Россияга жөнөп тур. Ата, мен Россияга барып иштеп келейин. Сиз үйдө туруп туруң. Акча жөнөп. Макул деп иштеп, атасыга акча жөнөткөн. Ата, мана акча, үйдүн бул тарабын оңдоп коюң. Боптур балам. Ата, мана акча, үйдүн наркы тарабын оңдоп коюң. Боптур балам. Ата, мана акча, ичини мындай кылып коюң. Боптур. Агоротты мындай кылып коюң. Мындай кылып балдым. Бардыгын жөнөтүп, арадан 10 жөнөт бүтүрүп, баласы келсе, үй баягы каалагандай эмес экен да, өзү каалагандай. Атасын ата дебей, аксакал деп алды. Аксакал мананы мындай кылбай койбой. Түй ата аксакал, манандай кыл деп айттым да, ой аксакал. Ой аксакал, манагы мейли, манагы эмнеге мындай кылдың? Аксакал биягы мындай кылдың дей берген экен, атасы дагы ачуусу келип, өзүнүн сөзү менен сөгүнүп, жок дегенде жездедечи апаңдын эри болом го дейт экен да. Жок дегенде жездедечи апаңдын эри болом го дейт экен да. Урматтуу аксакалдар, күнөөнү мойнубузга алайлы. Биз мынандай дуа кылган жокпуз да. Жаштар, кулакка бекем түйүп алайлы. Алла өмүр берсе, эртең эле карыйсың. Эртең эле карыйсың. Сен дагы ата болосуң. Мен балам андай болбойт. Ооба, бизди дагы ата энебиз ошентип тарбиялады да. Менин балам ондай болбойт деп тарбиялады. Өзгөчө жаштар үлгү алайлы дагы, атаң 90га чыкканса дагы ата болот.
120 чыкканга болсо да эле ата болот. 80ден өткөндөн кийин эле пахан болуп калбайт ол. Атаңды ата эле, энеңди эне эле деп айткан урматтуу тууган. Мындан өткөн байлык жок. Мындан өткөн бизге байлык жок. Эми жалпыбызга дуа болсун, сактаныч болсун. Я Алла, ушундай баладан мени сактагын деп сурайлы. Экинчисини Дауд алейхиссалам Аллахтан паана тилеп, я Алла, мен 4 нерседен сактагын деди го. Биринчиси мага башчы болуп кала турган баладан сактагын, экинчиси мен карый электе чачымды агартып жибере турган аялдан сактагын дейт. Жаштагы, чачтагы өз убагына келгенде агарыш керек экен да. Бирок катының аждархан дейсиңби, анаконда дейсиңби, ошондой боло турган болсо, ал жашка жеткиче эле агартып берет экен да. Кыздыгында бар эле, жакшы эле, жаман катын каяктан чыкты. Сен дуа кылбагандан чыгып атат да. Мына жооп саңа. Сен дуа кылып сурабадың да ошону. Ал аткен десе да көчөдө кетип атканды бүт атка өңгөрүп келе бердиң. Адат деген бойдон да. Ана шуну албасам болбойт дедиң. Анан чачың агарды урматтуу тууган. Мына ушунан сактагын дейт. Үчүнчүсү уамин малин якуну азабан ли, мага азап бере турган байлыктан сактагын дейт. Байлык урматтуу тууган мурат эмес, жоктук уят эмес. Ата-бабабыз не дейт? Байлык бул максат, мурат эмес, жоктук уят эмес. Жокпу, жок деп эле карананды жеп эле делебай жүрө бер. Либо жерде жатып аласың го, туурабы? Алып кетет, урлап кетет, өлтүрүп кетет, сезим жок го сенде. Саның кырылдап, мышыктай уктайсың го. Байлыгың болсо ошондой уктай аласың го, баласы. Көрүнгөндү който-който карайсың го, аркамдан не келет анау деп. Жолу бар болсо келе берет да. Сөз сен кетет экенде бол башка жолдон кетиш керекпи? Жок, байлык болгондук үчүн коркуу, сага азап бере турган нерсе да бул. Бул нерседен Алла сактасын. Ва мин жарин лау раа минни хасанатан катамаха ва лау раа минни сайиатан афшаха. Төртүнчүсү, менин жакшылыгымды көрсө жаап кое турган, жамандыгымды көрсө элге жайып жибере турган кошунадан сактагын деп сураган экен урматтуу тууган. 4 нерседен сактаныч, мага башчы боло турган баладан сакта, менин чачымды агартып бере турган аялдан сакта, азап бере турган байлыктан сакта, жамандыгымды жайып бере турган кошунадан сактаган. Конуш алгычаң кошуна ал деп койчу эле аталарыбыз. Кошуна дагы өтө зарыл нерсе. Ошондуктан мына дуаны кылып ала турган болсок, иншалла сиз менен биз өкүнбөйбүз. Дагы аталарыбыздын сөзү бар экен. Диндеги аксакалдарыбыз жаштарга дуа берген экен. Дуа бериң ата деселе, Аллах Таала доктурдан нары кылсын, милициядан бери кылсын деп дуа кылган экен. Жакшы дуа экен, Не дейт? Доктурдан нары кылсын, милициядан бери кылсын. Ошого ишиң түшпөсүн деген сөз да. Манандай дуаларыбыз бар урматтуу тууган. Дежурный дуаны кылып алып эле жүрө бербең, эми алмаштырың. Худа жаштарга инсап бер, карыларга иман бер, тапканыңар тойго берсин, ойноп күлүп жүрө бергиле дегенде алмаштырың энди. Болду, ол модадан калды. Эми жакшы дуаларды үйрөнүңүз дагы, дуа кылыңыз. Анткени Аллах Таала мен кайсыл пендем ислам дининде чачы менен сакалы агарып туруп, менден сураса, мен бербей коюшка уялам деген да. Ошондуктан жалпы бардыгыбыз дуаларды дагы үйрөнүшүбүз керек. Я Рабби, Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде Такасур сүрөсүндө айткан: "Сумма латусалунна яума изин анин наим." Кыямат күнүндө мына отурган бардыгың Алла берген нияматтан толук сураласың дейт. Ниямат кайсыл десе, муздак суу ичкениң дагы бул чоң ниямат экен да. Көлөгөдө олтурганың дагы бул ниямат экен. Курсагың тоюп жеш дагы ниямат экен. Тып-тынч уктаганың дагы ниямат экен да.
Сиз биз бейиштей жерде жашап алганбыз дагы бул суулардын кадырга жетпей жатабыз да. Суулардын кадырга жетпей жатабыз. Пакистанда жүргөндөр конокко келип калды. 22 мамлекетке барып келдим дейт, дин иштери менен. Ошол айтып атат, менин балам өзү иштеп акча тапканга чейин муздак суу ичкен жок дейт. Муну көпчүлүк кыргыз түшүнбөдү. Муздак суу ичпептир да депчи. Себеби биз мактанабыз да, менин балам колуну муздак сууга салбай чоңойду деп мактанабыз да. Аларда муздак суу жок да, урматтуу тууган. Суусун деле ичсең нымпык же бир суун жута албайсың да. Сууду алып, муздан сатып аласың дагы, музду сатып алып, суунун ичиге салып, муздатып анан ичесиң. Менмин деген байлар ичет мунучу. Акчасы көптөр. Досторум барып келди эле, көлчөк да хауз бар. Адамдар шонон эле ичип аткан кен, таратып алып аткан кен, көнүмө айланып туруп, "Жок, мен ичиден ичейин" деп ичиде кранттан ичсем, ол ошого уланыптыр дейт. Көлчөктөгү сууну ичиге улап койгон да. Ичип алып, "Манакта таяр суу турат койсо, о, мынактан келип атпайбы" дейт экен да. Тамагым ооруп бир жума жүрдүм дейт. Мына бул ниямат, урматтуу тууган. Ниямат. Ошондон жалпысынын бардыгын кадырына жетип туруп, ар бирөөбүз не кылайлы? Шүгүрчүлүк кылайлы, досторго айтайлы. Я Рабби, бардыгыбыз тооба кылайлы, калгандарды чакырайлы, урматтуу тууган. Өзгөчө ошол дуаларды жаттоо менен биргеликте балдарыбызды бүгүнкү күнү көбүрөөк окутайлы. Я Рабби, балдарыбызды көбүрөөк окутайлы, урматтуу тууган. Быйылгы жылда мен балдарын бир 80 баланы кабыл кылдым. Эң эле өкүндүргөнү бирөөсү келди, айткан аты башка, жазып бергени башка ат да. Мына сенби десем карап туруп, ооба дейт. Мына бул жакта башка атты жазып коюпсуң го деп жазгандарын окусам, бири-бириге уланбайт. Көрсө атыны дагы жаза албайт экен да. Жазгандарын окуп берип атсам, намысынан ыйла берип, менин колумдан тартып алып, болду мен окубайм кетем дейт. 9'ду жаңы бүтүп келген бала да. 9'ду жаңы мектептен бүтүп келди, бирок атыны жаза албайт. Бул не деген? Ошондон бардыгыбыз балдарыбызды окутайлы. Быйыл жаш балдарды каникулда алып окуттук. Медреседе телефон кармабайт да. 3 күндөн кийин келип сурап атат, "Устаз, телефонуңузду бир карап алайынчы" депчи. Бир көрүп коеюнчу дейт. Несин десем, "Жок, мындай кылсаң, мындай эле көрүп коеюн болду" дейт. Кумар болуп калыптыр да. Макул десем, карап алып, "Майли, эми" деп кетип барып окуп атат. Бүгүн балдарды тарбиялаш керек дейт. Ооба, балдарды тарбиялаш керек. Балдардан мурда ата-эненин өзүнү тарбиялаш керек деп мен айтып атам. Балдарды окутпаш керек. Балам балалы болгондо билесиң да, балам эми мектепке кирди, эми билдим. Бүгүн балдарды эмес, ата-эненин өзүн окутуш керек болуп калыптыр да. Ооба, убакыт болуп калды, айттым го, о жактан башталды. Көрдүм, убакыт болуп калды. Бардыгыбыз бири-бирибизди окутайлы дагы, балдарыбызды окуп, балдарыбызга да убакыт бөлөйлү. Мурда дагы айткам, азыр дагы айтам. Бирөөсү менин балам өзү тандап келди. Кичинасынан ушу медресеге кызыгат, мачитке эле бара берет, башка окууга көнбөй койду дейт. 9 бүтүн ушага келди дейт. Боптур, балаңыз 1 мүнөттө канча сөз окуйт десем, апасыны карайт го. Апасы мени карап башын чайпылдат. Балаңыз 1 мүнөттө канча сөз окуйт десем, билбейт. Демек, өзүбүздү алдап эле келе жатат экенбиз да. Бала үчүн бардыгын кылат экенсиң да, бала үчүн даяр экенсиң да. Балаңыз үчүн 1 мүнөт убакыт бөлбөпсүз го, урматтуу. Барып сураңчы, балаңыз 1 мүнөттө канча сөз окуйт, ошондагы көрүп коюң. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Айтылган сөздөргө амал кылышка Аллах Таала толук жардам берсин. Ар бирөөбүздө Аллах хасанында машура болгон иштериңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Аллах